Окей. Баштай берсек болот го деп ойлойм. Бүгүнкү биздин онлайн жолугушуубуз тренингибиз, кыскача тренинг камерадан уялууну кантип жеңсе болот деген темага арналган. Буга чейин СМС катары сиздерге жиберилген. Камерадан уялам, эмне кылса болот деген суроолорго бүгүн жооп бергенге аракет кылабыз. Биринчиден өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Сагуле. Клубдун TikTok аккаунтуна мен биринчи келгенимде 25.000 катталуучу бар болчу. Анан азыркы күнгө чейин иштеп келгениме 70.000ге жакын катталуучуга өскөн. Мени мүмкүн көргөнсүздөр. Миллиондогон видеолордун автору катары саналам. Клубдо же болбосо өзүмдүн аккаунтумда ал бүт көрүүлөрдү жана лайктарды чогултканда 30 миллиондон ашык көрүүлөр болгон жана 3 миллиондон ашык лайкты топтогон. Жана андан тышкары жумуштан соц тармактар менен жумуштаган соц тармактар менен алектенбестен мен өзүм үчүн дагы TikTok тартам. Негизи аябай TikTok тартканды аябай жакшы көрөм. 2021-жылдан бери өзүм үчүн TikTok тартам. Эгерде ушул жерде сиздер менен да таанышып кетейин дегем. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, өзүңүз жөнүндө кыскача, менин атым Сагуле, мен TikTok тартам деп мүмкүн видеого тиешелүү нерселерди айтып кетсеңиздер болот. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, болбосо алдыга жала беребиз. Саламатсыздарбы? Ой, көп турбайбызбы? Анда мен атыңыз жөнүңүздөрдү атайын, андан кийин сүйлөп баштаңыздар. Биринчи только для себя деп турат. Мен бул жакта катардымда. Ошо сиз сүйлөп баштайсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Асылай. Мен видео тууралуу айта кетсем, TikTokко кирем. Аккаунтум бар, бирок деген мен видео жасап туруп эле сага мындай бетимди көбүрөөк көрсөтө бербейм. Түшүнүктүү. Чоң рахмат өзүңүздү тааныштырып кеткениңиз үчүн. Андан кийин мен Гүлсина дегенди көргөн болчумун. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сиз да жооп берсеңиз болот. Азыр башкалар жооп берип турсунчу, азыр мен жооп берем. Макул, ооба. Баймурат. Менин атым Баймурат. Мен TikTok колдонбойм, бирок видео баяндоо жасайм. Чоң рахмат. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Андан кийин мен Жашыл жүрөкчө менен Мади Узел дегенди көрүп жатам. Сиз да микрофонуңузду күйгүзгөн болчуңуз. Эгерде өзүңүздү тааныштырып кеткиңиз келсе, өзүңүз тааныштырсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Менин атым Мадина. Мен дагы видео тартам, бирок жаратылыш, природа, элдерди тартам, бирок өзүмдү ошо тарта албайм, уялам, өтө уялам. Себеби бардык чөйрөм мени мындай сынап карап аткандай боло берет да. Вот. Менин страхым ушул, коркунучум ушул. Ооба, чоң рахмат бөлүшүп кеткениңиз үчүн. Таанышканыма кубанычтамын. Андан кийин дагы мен ушул үчүн микрофонду күйгүзгөнүн көргөн болчумун. Эгерде башкалар да өз жөнүндө айтып бергиси келсе, микрофонду күйгүзүп айтсаңыздар болот. Мен карап коем ким күйгүзгөн. Мен сүйлөй берейин, э? Ооба. Менин атым Гүлсина. Мен видео тартам, ооба, бирок TikTokко деле тартам кээде. Инстаграмга көбүнчө мындай маалыматтарды айтып, өзүмдү тартып, анан кийин киргизем. Түшүнүктүү. Чоң рахмат бөлүшүп бергениңиз үчүн Гүлсина. Жаңы кошулгандарга биз өзүбүздү тааныштырып жатабыз. Мен өзүмдү тааныштырып кеттим. Эгерде сиздерде мүмкүнчүлүк болсо, өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер болот. Видео тартасызбы, тартпайсызбы деген суроого жооп берип. Окей, биз уланта берели анда. Кийинкиси, камерадан көбүнчө эмнеге коркосуз? Буга чейин айтып кеткендей эле көптөгөн себептер болушу мүмкүн. Кээ бирлерде ушул кичинекей кезинен травма калып калышы мүмкүн, же ушундай көптөгөн себептер болот. Бирок эң негизгиси бул бизде кыргыздарда эл эмне дейт, башкалардын сынына кабылуудан биз аябай коркобуз. Бизди башка бирөө сындап,
жаман сөз айтаарынан. Андан кийин экинчиси бул тажрыйбанын жетишсиздиги. Мүмкүн сиз десе дей берет, бирок өзүңүз үчүн тажрыйбаңыз жетиштүү эмес деп ойлойсуз, же болбосо тартууга мүмкүнчүлүктөр болбой, өзүңүз тажрыйба ала албай калганыңыздан. Экинчиси өзүңүздү төмөн баалоо. Бул башкача орусча айтканда низкая самооценка деп коет. Мүмкүн сиз башка адамдардын оюна көңүл бурбайсыз, бирок сиздин оюңузча сиз камерада анча эмес көрүнөсүз. Ошондуктан да көбүнчө адамдар тартпайт. Анан кээ бирлер өзү жакса дагы көзгөдөн өзүнө жагышы мүмкүн, же жашоодо өзүнө жагышы мүмкүн, бирок камера күйгөндөн кийин башка адамдардан эмес, башка адамдардын оюнан эмес, ушу камеранын бар экендигинен уялышы мүмкүн. Жана кээ бирлердин видеого тартылып жатканда үнү жоголуп кетет. Мен көбүнчө ушундай болом. Камерадан өзүм тартканда эмес, мен башка адамдар, мисалы үчүн тренинг өтүп жатканда же болбосо башка адамдардын алдында жооп бергенимде, публичный выступление болуп атканда мен үнүм жоголуп кетет. Ошондон көбүнчө ушул себептердин айынан адамдар видео тарткандан тартынышат. Бул себептердин баары түшүнүктүү, but it's okay. Эгерде сиз ушул себептердин айынан видео тартпасаңыз, бул сиз менен бир нерсе туура эмес, же болбосо сиздин башкача адам экениңизди билдирбейт. Бул камерадан коркуу же болбосо видеого тартылгандан уялуу эң жөнөкөй эле fine, жакшы эле сезим. Жакшы дегенимде бунан коркуунун кереги жок. Өзүңүзгө ооба мен уялам деп туруп, аны менен иштешкиңиз келсе, андан кийин иштеп баштасаңыз болот. Бирок өзүңүздү ушул уялуудан, уялып жатканыңызды билип туруп жемелебешиңиз керек. Ар бир эле адам, кээ бир чоң актерлор дагы кээде камерадан уялып калышат. Бул баары it's okay, баары жакшы. Эмне кылса болот? Бизде негизи үч нерсени бүгүн айтып кетебиз. Мындайча айтканда, лайфхак катары көрсөңүздөр болот. Биринчиден даярдануу, экинчиден практика, үчүнчүдөн өзүбүзгө кам көрүү. Даярдануу ар бир пункт жөнүндө кыскача айтып кетемин. Мисалы үчүн даярданууга эмнен кириши мүмкүн? Биз съемкага чейин, анан съемка башталганда дагы даярданышыбыз керек. Биринчиден даярдануу эмнеге жардам берет? Өзүңүздү ишенимдүү болуп, уверенно сүйлөгөнгө жардам берет. Мисалы үчүн сиз бир жака видеого тартылганы барасыз. Сиз экспертсиз, сизди бүгүн видеого тартат. Анан ошону билип туруп, кээ бир адамдар өтө жасанып, өзүнө ыңгайсыз кийимдерди кийип алып, же болбосо ыңгайсыз макияжды сүйкөп, же болбосо ыңгайсыз бут кийимдерди кийип алып туруп аябай даярданышат. Бирок негизи съемкага чейин өзүңүзгө жаккан жана ыңгайлуу болгон кийимдерди кийсеңиз, өзүңүздү ишенимдүүрөөк, уверенныйраак сезесиз. Мисалы үчүн өзүңүзгө жаккан экспериментти колдонбой, өзүңүз күндө кийип жүргөн, өзүңүзгө ыңгайлуу болгон кийимдерди кийип алсаңыз, сиз өзүңүзгө ишенимдүүрөөк болосуз. Анан ошо тартылаардан алдын, күзгүнүн алдында практикалаш керек деп коет. Бирок эгерде сиз видеого тартылсаңыз, мисалы үчүн күзгүнүн алдында мен өзүмдү жакшы эле алып барып сүйлөй алам, анан камерага келгенде өзүмдү тартынып баштайм. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сразу камераны коюп эле же телефонуңузду коюп айтып көрүңүз. Өзүңүздү ар кандай ракурстар менен, мисалы үчүн бул ракурс сизге ыңгайлуу же бул ракурс ыңгайлуу, ошону карап туруп анализдеп алсаңыз болот. Анан камера алдында кайра машыксаңыз, өзүңүздүн кандай өзгөчөлүктөрүңүз бар экен, кандай кылса сиз өзүңүзгө жагасыз, ошонун баарын билип алсаңыз, съемканын өзүндө жеңилирээк болот. Андан кийин, эгерде сиз съемкада, кээ бир съемкаларда сүрөткө түшүп же видеого тартканда сүйлөбөйсүң да, кээде сүйлөш керек болсо, ошол сүйлөй турган нерсеңизди сөзсүз түрдө кагазга же болбосо телефонуңузга жаздырып алып, кайра окуп жаттап алсаңыз деле болот. Эгерде жаттап алсаңыздар,
ыңгайсыз болсо аны түшүнө тургандай кылып, мындай түшүңүздөн келип өзүңүз жөнүндө айтып берип аткандай кылып эле оңой айтып бериле тургандай кылып жаттап окуп түшүнүп алышыңыз керек. Бул съемкага чейинки лайфхактар. Ошондо сиз съемкага бараардан алдын же болбосо съемкага тартылаардан алдын өзүңүзгө ыңгайлуу кийим аласыз, өзүңүзгө ыңгайлуу болуп жасанасыз, сизге жага тургандай болуп жана эч жериңизди кыспай тургандай болуп кийинип, андан кийин сөздөрүңүздү жаттап же болбосо кайталап аласыз эгерде сүйлөй турган болсоңуз. Же болбосо камераны алып туруп өзүңүздү ар кайсы ракурстардан көрүп, кайсы ракурста мен өзүмө көбүрөөк жагам деп туруп машыгып көрсөңүз болот. Анан съемкага келгениңизде сүйлөгөндө бат эле адам сүйлөп кетпейт. Бүт ораторлордун баары, бүт актерлордун баары, бүт видеого тартылган журналист, репортерлордун дагы биринчиден машыгат. Видеону эгерде ютубка эле дикция деп упражнение деп жазсаңыздар, ал жакта ар кандай упражненияларды көрсөтөт. Мисалы үчүн күлүп же өзүңүздү дикцияга алып барыш үчүн сөз түрдө упражненияларды кылыш керек. Аны сиздер интернеттен эле таба алсаңыздар болот. Андан кийин эгерде тартыла турган жериңиз отурган жериңиз болсо, ошол сиз отурган жериңиз ыңгайлуу позада болуш керек. Бул жакта баары өзүңүзгө кам көрүп, кандай сизге ыңгайлуу болсо, коркпой тургандай болуп, бүт жагын карап беришиңиз керек. Андан кийин переживание болгондо өзүңүздү мен негизи ушу тренингтерге чейин же болбосо бир видеого тартылаардан алдын өзүм менен өзүм отуруп, бир сыйра дем алып, баары жакшы болот, мен муну билем, мен муну тартыла алам деп туруп өзүңүз аффирмация сыяктуу айтсаңыз, бирок мындай кызыкча угулганы менен чындап эле жардам берет. Эгерде өзүңүз баары жакшы болот, мен муну тарта алам деп айтсаңыз. Андан кийин сизде эгерде оператор тартып жатса, сизге ал сөзсүз түрдө көрсөтүшү керек. Мисалы үчүн сизди эжеңиз тартып жатса же бирөө тартып жатса, көрсөтүп туруп, анан башка ошол кишиге жок, мен мындай кылып кайрадан тарт, же болбосо мындай кылып түшүп калыпмын деп туруп кайрадан тартканды сурагандан уялбашыңыз керек. Менин жакындарым негизи ушул жумушта деле көбүнчө уяла беришет. Жаман түшүп калып туруп, башкаларды кабатырлантпай эле коеюн, жүдөтпөй эле коеюн деп туруп кайра суранбайт. Эгерде өзүңүзгө жакпай кетсеңиз, айтсаңыз болот, сиз кайра тартып бериңиз, кайрадан жаңыдан тартсаңыз, bundan уялуунун эч кажети жок. Ар бирибиз өзүбүзгө жага тургандай кылып тартылганга аракет кылышыбыз керек. Бул биринчиси, ушинтип даярданып алдыңыз. Андан кийин экинчиси бул практика. Өзүнүн аты айтып тургандай эле негизи түшүнүктүү эле күндө практикалоого аракет кылыш керек. Эгерде сиз мисалы үчүн видеого тартыла турган болсоңуз, андан эртерээк телефонду алып өзүңүздүн күнүмдүк жашооңузду тартууга аракет кылып көрүңүз. Мисалы үчүн мен бүгүн телефонду алып туруп, мен бүгүн мындай тамактандым, мындай кылдым деп туруп, жөнөкөй өзүңүзгө ыңгайлуу болгон нерселерди тартып баштасаңыз, күнүмдүк жашоодо болгон анын камерадан коркуу сезими азайып баштайт. Ошондуктан көбүнчө практика кылып, өзүңүздү кайра тартканга аракет кылсаңыз болот. Жана ката келтирүүдөн коркпошуңуз керек. Башында баарыбыз эле сүйлөй албай, же болбосо кайра тартышыбыз керек болуп калат. Бул эч нерсе эмес. Сиз жолуңуздун башындасыз, ошондуктан ката кетирүүдөн коркпошуңуз керек. Үчүнчүсү бул өзүбүзгө кам көрүү. Бул башында көбүнчө адамдардын баары айтат, съемкага даярданып, өзүңүздү алып жүрүш керек, денени мындай алып жүрүш керек, жестикуляция мындай болуш керек деп туруп. Андан кийин эгерде окшошпой калса, көп адамдар өзүн жемелеп, мен ушундай видеого тартыла албайт экен, мен видео кийиничтүү эмес экен, мен видеого тартылганым жарашпайт экен деп туруп, башка тартпай калышат. Бул эң чоң катачылык деп эсептейм. Съемка бүттү, сиз ошол видеону көрдүңүз, андан кийин өзүңүзгө бир аз аяр мамиле кылышыңыз керек. Болуптур, эч нерсе болбойт. Бул менин биринчи же экинчи же үчүнчү попыткам болсун. Андан кийин баары жакшыраак болот деп туруп өзүңүздү жемелебей, тескерисинче өзүңүзгө мотивация берип турушуңуз керек. Кандай угулуп кетти. Өзүңүздү аяр мамиле кылып, аракетиңизди баалашыңыз керек. Эгерде видеону сиз тартып, ушу өзүңүзгө страничкаңызга же болбосо кайсы бир жерге жүктөгөн болсоңуз, кээде жаман комментарийлер да келиши мүмкүн. Ушул жерден элден корккон нерсеңиз чыгып калышы мүмкүн. Эл эмне дейт деп турган, башка комментарийлер ошо
сынга алып, сен мындай тартыпсың же мындай сүйлөй албапсың же болбосо бул кышык болуп калыптыр деп айта турган болсо, негизинен баары ушундан коркот. Эгерде чын эле ушинтип жаза туруп хейт келе турган болсо, өзүңүздү ишендиришиңиз керек. Бул адам сиздин кандай экениңизди билдирбейт. Бул адамдын сизди кантип өзү кантип жашоону көрө турган, дүйнөнү көрө турган элестетет. Ошон үчүн эгерде мага көп комментарийлер келет, сенин көзүң блефаропластика жасаш керек экен, ары бери деп. Анан жөн адам эч качан аны ойлонбойт. Мен муну психолог менен дагы сүйлөшкөм. Жөн адам туруп эле антип сага жазбайт болчу. Демек ал ошол ой башында бар болчу, ушундай ой, өзү ошону ойлонуп жүргөн, ошондуктан сага жазып жатат деп айтат. Ошол ой мага аябай жардам берген. Эгерде сизге хейт келе турган болсо, элестери сындап жатса, сиздин биринчи оюңуз бул менин жөнүндө эмес, ал ушу мага жазып жаткан адам жөнүндө экенин билишиңиз керек. Анан кичинекей лайфхак бул сыйлык берүү. Эгерде видеону тартып өмүрү тартып көргөн эмес болсоңуз, анан биринчиден тартып биринчи жолу жүктөп жатсаңыз, сөзсүз түрдө ар бир жетишкендигиңизди сыйлык берип, мисалы үчүн бүгүн чоңураак мороженое алып, же болбосо өзүңүзгө көйнөк алып, сыйлык берип өзүңүздү кантип айтсам, аракетиңизди бааласаңыз, андан кийин дагы өзүңүзгө жеңилирээк болот кайра тартканга. Бул бир аз мындай психологиялык жактан да болуп кетет. Буга чейин даярданууп, кийинип, анан өзүңүздү ракурстарда караган деген болсо, техникалык жактан болсо, мисалы үчүн операторду кайра тартып бер деп суранган. Ал эми бул тартып жөнөткөндөн кийин, интернетке жүктөгөндөн кийин барып башкача айтканда психологиялык жактан болуп да кетет. Анан бул жакта өзүм жөнүндө да айтып кетишим керек. Мен негизи камерадан коркуу сезими бар болчу. Өзүмдү жалгыз турганда тарткандан уялбайм. Анан жанымда бирөө бар болсо же болбосо оператор тартып жатса, өзүм аябай уяла берем. Ошондуктан камерага көнүш үчүн өзүмдү кайра үйдө жалгыз турганда тартканга аракет кылам. Жөн гана камерага көнүш үчүн. Анан бара мен операторлордон же болбосо жанымда турган адамдардан да коркпой кала баштадым. Дагы бир лайфхак, бул дагы менин лайфхагым деп айтса болот. Өзүңүздү башкы каарман элестетишиңиз керек. Мисалы үчүн кинолордо же болбосо сериалдарда сөзсүз түрдө башкы каарман эгерде адашып кетсе дагы, катачылык келтирсе дагы, андан кийин өзүнүн колуна алып туруп, мен жеңем, мен муну кыла алам деп туруп, ал канча айтсам жетишкендиктерге жетет, успешный болуп калат. Ошентип өзүмдү дагы мен башкы каармандай элестетип, мен өзүмдүн жашоомдун башкы каарманымын. Мен азыр жеңип кете алам бул коркууну. Кинодогудай эле өзүмдү элестетип, өзүмдү ошол нукка буруп баштайм. Бул англисче сөз бар, fake it till you make it деп. Сен ошондой болгучаң, ошондоймун деп башкаларга элестетишиң керек депчү. Мен мисалы үчүн сиз коркосуз, бирок мээңизге мен коркпойм камерадан. Мен бул өзүм башкы каарманмын. Мен айта алам, мен тартыла алам деп туруп өзүңүзгө айтсаңыз, жеңилирээк болот. Андан кийин бир күнү сиз чын эле ушундай коркпой калганыңыз байкабай каласыз. Анан үчүнчүсү, кээде мен көптөгөн хейт комментарийлер келсе, бул менин аккаунтум деп туруп, аларды өчүрүп же блоктоп салам. Мунун эч кандай уяла турган нерсеси жок. Эгерде сизге кайсы бир адам сиздин аккаунтуңузга келип туруп, көптөгөн жаман нерселердин баарын жазып салып туруп, эми бул безосновательный критика болсо, эгерде мындай кылып тартсам болмок деп мындай жакшы сын пикир болсо, чындап эле уга тургандай, анан сөзсүз түрдө угуп, мүмкүн башкасында башкачараак кылып тартууга аракет кылып көрөсүз. Бирок анан эгерде жөн эле ой жок же жөнү жок эле комментарийлер болсо, уялбастан эле мен өчүрүп салсаңыз болот. Мен башында өчүрбөйт болчумун. Мен ойлогом, мен ушуга даяр болушум керек болчу, мен ушунун баарын угушум керек деп туруп. Бирок азыр сиздин угууга эмне кажетиңиз бар? Барып туруп эле хейт комментарий болсо, эгерде ал хейт безосновательный болсо, туруп эле өчүрүп же блоктоп салганга толук укугуңуз бар. Ушуну эч качан унутпаңыз. Андан ошол комментарийди көрүп, кайра ойлонгондон көрө өчүрүп салып же блоктоп салган жеңилирээк болот. Андан кийин негизи ушуну менен бүттү.
эгерде суроолор бар болсо, жалгыз гана ошол темага тиешелүү эмес, камерадан уялуу же болбосо кантип тартылыш керектигинен, колдонмо жөнүндө, мобилография курсу жөнүндө, тапшырмалар жөнүндө суроолор болсо, ошолорду дагы берсеңиздер болот. Негизи ошол хейт жөнүндөчү бир жолу мен дагы феминизм жөнүндө көбүнчө ошо аялдарды колдоо тууралуу видео тартам да, анан феминизм жөнүндө бир видео тартып туруп анан киргизсем, мындай негизи оюмда мындай айымдарды колдоп анан ошолорго карата жакшы видеолорду тартканга аракет кылам. Анан бир айым жазыптыр да, типа эме депчи, бул феминизм деген мындай кандай десем, типа сен мындай адамдарды башка нукка буруп атасың депчи, аябай мындай бир хейт жазган. Анан кийин ошол айымга айым жазса башкача болот экен, анан мындай эркектер жазса анча деле эме кабыл аласың, бирок өтө оору тийбейт. Айымга айым жазса бир аз катуураак болуп калат экен. Түшүнөм. Мындай да, жана айтып кеткендей эле, мисалы үчүн ал комментарий сиз толугу менен сиз жөнүндө эмес. Сиз видеону кандай түшүнүп, кандай билип туура жасаган болсоңуз, өзүңүзгө ишенсеңиз, анда өзүңүздүн оюңузда калышыңыз керек. Кандай комментарий жазсын, айымга айым жазса дагы, сол үчүн ал айым өзүнүн опыту болушу мүмкүн, кээ бир нерселерди түшүнбөй турган болушу мүмкүн. Анан эгерде хейт комментарий калтырган болсо, ал айымдын өзүнүн ою жөнүндө айтат да. Ал сиздин кандай бир башкача экениңизди айтпайт, ушул айым эженин оюну гана айтат. Ага көңүл бурбай деле койсоңуз болот. Менимче ал сиз жөнүндө видеоңузду дагы бир лайфхак бар. Эгерде сизге комментарий жазган киши жазса, жаман комментарий, ал сиздин видеоңузду бир жолу көрүп, 5 мүнөттө ойлонот дагы, кайра 10 чакты видеону көрүп, 10 чакты жаман комментарий жазат. Ал сизге көп көңүл бурбайт, ошон үчүн сиз дагы ага көп көңүл бурбай эле коюшуңуз керек. Анткени алар дагы 5 мүнөттүн ичинде унутат, сиз дагы ошентип. Рахмат. Миң рахмат сизге, сурооңузга. Эгерде бул тема боюнча эмес, башка суроолор болсо дагы берсеңиздер болот. Менде суроо жок. Рахмат чоң тренинг үчүн. Сизге болду. рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен азыр эле кошулуп калдым да кеч. Аягында эле көрүп калдым. Анан бул көптөн бери болуп аткан эмеби? Курс. Жаңы башталды деп атам да. Мурдатан эле болуп атканбы дейм да. Мен азыр случайно кирип калдым да. Түшүнүктүү. Сурооңузга чоң рахмат. Бул мобилография курсу негизи анчалык деле узак, бир жылга жетпей эле ачылган курс. Жаңыдан башталды деп айтса болобу? Жаңыдан башталды деп айтса болот. Азырынча 3 бөлүгү бар. Фото, видео жана СММ болгон. Сиз Telegram тайпасында үстүндө закрепленный сообщенияларды карасаңыз, ал жакта колдонмого шилтеме бар. Колдонмону телефонуңуз кандай болсо ошону жүктөп алып туруп окуй баштасаңыз болот. Азыркы учурда биз 3-4 эле жума дейм да, ай болду иштеп баштаганыбызга. Анан 15-июлда каттоо жабылат. Бирок азыр сиз кошулуп алсаңыз, бүт модулдардын баарын өтө берсеңиз болот. Андан кийин күзүндө так датасын айта албайм, күзүндө дагы кайрадан ачылат. Ал жакта жаңы модулдар дагы кошулуп калат. Анан эмес. СММ дегенде бул жана реклама кетирүү боюнча да бар да, таргет беле? СММ бөлүмүндө таргет жөнүндө жок. Бирок эгерде кызыктуу болсо, биз командабыз менен сүйлөшүп, мүмкүн кошуп калабыз. Просто өзүмдүк курсумду запускалайын деп ошону жакшы билбей атам да. Таргеттүү, ооба, таргетти
жүктөө жөнүндө дагы бөлүк кошуп койсок болот. Бирок азыркы кезде фото, видео жана SMM деген бөлүктөрдөн турат. Анан таргет жөнүндө жок. SMM бөлүмүндө соц тармактарга видеонун жасалышы жөнүндө көбүрөөк. Таргет жөнүндө жок. Сиздин сурооңузга рахмат. Бираз Саламатсызбы? саламатсызбы? Сау эле. Менде мындай суроо бар да, жанагы Клоптун немесиндечи, окутуу приложениясында биринчи англис тили, анан мобилография бар го. Анан мисалы мен англискийди окуп атыпчы, анан мобилографияга эметем да, каттоо болом да. Анан кайра мен мобилографиядан чыгып англискийге кирип кетип, анан кайра кирип чыга бергенимде улам каттала беремби же ошо катталган боюнча эле калабы да? Просто мен мобилографияга кирип туруп анан англис тилиге кирбей аткам да, чыгып кетсем кайра каттоом жок болуп калат экен депчи. Ошо Бул кандай суроо болуп атат? сонун суроо экен. Бул суроого техникалык суроо болгондуктан мүмкүн ырыс жооп бере алат. Мен точно айта албайт экенм. Ырыс? Кечиресиздер, сиздики жакшы болбаганда бир суроо кайталап коесузбу сурооңузду? Мен кайталап Мен кое алам. мисалы, сиз айтып И мобилография курсун ачып туруп окуп баштагандан кийин анан англис тилине өтүп же англис тилден кайра мобилографияга өткөндө кайра катталыш керекпи же жөн эле өтсө болобу? Экөөнү тең бирдей. Түшүндүм. Негизи, мисалы үчүн сиз окутууга катталып, англис тилин окуп жатасыз эле, 5-сабакка жеттиңиз. Анан ал жактан чыгып мобилографияга кирип, ал жактан дагы бир 5 сабак улантыңыз. Анан кайрадан англис тилине кирсеңиз, негизи ошол эле сабактан андан ары улантышыңыз керек да. Негизи ошондой. анда кирип чыгып окуй берсек болот экен да, экөөнү чогуу алып, перишарка кылып. Ооба, болот. Чоң рахмат. Сиздин сурооңузга рахмат. Буюрса дагы англис тили менен мобилографиядан тышкары дагы курстарды жасап кошконго аракет кылабыз. Менимче, эгерде дагы суроолор жок болсо, ушуну менен жыйынтыктасак болот деп ойлойм. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Саламатсызбы? Угулуп жатасыз? Мен деле ушул курска жаңыдан эле катталдым да, бирок 5-6 керек болуп калды. Биринчи сабакты ийгиликтүү бүтүрүп, экинчи сабакка өткөнмүн. Анан тапшырма бир 4-5 күндөн бери аткарбай калдым да, ошо тапшырманы экинчи сабактын жана сүрөткө келген боюнчачы. Анан мен өчүп кетпеймби, канча убакытта аткарышым керек өзү? Узактыгы тапшырма. Түшүнүктүү. Бул дагы техникалык суроо болуп калат экен. Негизи кала берет да, тапшырманы канча убакыт аткарып барсаң дагы же өчүп калабы? Ырыс. Биз айтып атпайбызбы, баягы 15-июлда каттоо жабылат деп. Бул баягы жаңы катталуучулар үчүн гана. Эми сиз азыр сабакты окуп жатсаңыз, аны улантып бересиз. Бирок курсту өзүңүзгө жакшы болмок, эгерде болушунча эртерээк бүтүрсөңүз, бизде баягы жазында, күзүндө дагы эме кылабыз да, кабыл алабыз. Ошондо студенттердин саны көп болгондуктан баягы тапшырмалар балким кечирээк текшерилип калышы мүмкүн да. Ошол так окууну улантып бересиз. Макул, рахмат чоң. Сиздин сурооңузга рахмат. Дагы бир суроо берсем болобу? Бул платный курспу? Жок, толугу менен акысыз. Жөн гана телефонуңузга окутуу колдонмосун жүктөп аласыз дагы окуй бересиз. Англис тили дагы, мобилография дагы. Рахмат. Сонунго. Рахмат. Чыгып кетти. Ушуну менен жыйынтыктасак болот деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мобилография курсун
окуганды уланта бериңиздер. 5-июлда каттоо жабылат, бирок эгерде окуп баштаган болсоңуз, улантып окуп баштасаңыз болот. Анан аягына жеткенден кийин сиздерге сертификат берилет. Сиздин клубдун мобилография курсуну өтүп чыкты деп. Анан сертификат алгандан кийин биз сиздерге стажировканы сунуштайбыз. Эгерде стажировкага мүмкүнчүлүгүңүз болбосо же каалооңуз жок болсо, ошол мобилография курсун бүттү деген сертификат менен эле жыйынтыктасаңыз болот. Эгерде стажировка өткөнгө каалооңуз бар болсо, биздин редакцияда, клубдун редакциясында стажировканы өтсөңүздөр болот. Ошол. Анда жакшы калыңыздар. Рахмат. Саламат калыңыз.